Кош бойлуу болгон күндөн тартып элдин сынына кабылган чырлуу блогер актриса Айжан Байзакованын төрөтү да өзгөчө болду. Ал толгоо тартып жаткан учурда эч нерсе болбогондой бийлеп турган видеосун интернетке жүктөгөн. Бул видеону көргөндөр Айжандын күчтүүлүгүнө таң берүүдө. Белгилей кетсек, Айжан Байзакова 1-декабрда тууын уулун жаркы алып келген. Азырынча баланын атасы ким экенин коомчулукка жарыя кыла элек. Булак Назар Ньюс. Туркиянын Стамбул шаарында Зейтин бурну районунда кыргызстандык келин тоноого шектелип кармалды. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал ошол үйдө үй кызматчысы болуп иштеп жүргөн. Кыргызстандык кыз үйдөн 16 000 лира, 2 000 доллар, сумка жана саат урдаган. Аны полиция колго түшүрдү. Үй ээси окуя тууралуу полицияга билдирген. Айтымында 15 күн мурун Кыргызстандан келген Мубарак Хон аттуу кыз үй кызматчысы кылып иштете баштаган. Булак Факт KG.